Кылым карыткан кыргыз элин эзелтен тагдыр канча калчабасын. Тарбия берүү ыкмасы катары ата-бабаларыбыз акыл насаат аркылуу өз өнөрлөрүн, тажрыйбаларын атадан балага, муундан муунга мурас кылып калтырып келген. Буга далил болгон улуу Манас эпосубуз жана рун жазмалары. Ошентип кыргыз элдик педагогикасы байыртан өз нугу менен топтолуп келген. 10-чы кылымдарда кыргыз жеринде араб жазмасы колдонулуп, эл чыгыштын алдыңкы маданияты менен таанышат. Ислам дини сабаттуулукка чакырып, элдин билимге умтулуусуна себепкер болгон. 18-чы кылымдын аягы жана 19-чы кылымдын башында Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы баскычына чыгат. 19-чы кылымдын жарымында жергебизде билим берүү тармагында кыйла өнүгүү байкалат. Кокон хандыгынын чептеринде медресе жана мечиттер курулуп, жергиликтүү калктын өспүрүм балдары билим алуу укугуна ээ болгон. Ошо менен бирге озеки чыгармачылык өнүгүп, аларды түптөгөнгө манасчылар, төкмө акындар жана жомокчулар чоң салымын кошушкан. Сабаттуу адамдар эл оозунда молдо деп аталып, өз чыгармаларын кагаз бетине түшүрө билишкен. Билим тармагында мындай жылыш байкалганы менен жалпы журттун кат сабаты жоюлган эмес. Караңгычылыктан улам кай бир киши каршыда болушкан. Мындай көрүнүштү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим көргөм чыгармасы чагылдырат. Он 19-чы кылымдын 80-нчы жана 90-нчы жылдары Кыргызстанда айыл чарбачылыгына багытталган биринчи мектептер ачыла баштаган. Биринчи айыл чарба мектеби Караколдо 1888 жылы, ал эми Бишкекте 1890 жылы ачылган. Жана бул жерде айрым кыргыз балдары 4 жылдык билим алышкан. Бүтүрүүчүлөр кабарчы, катчы жана майда жумушчулар болуп кызматтанышкан. 1901 жылы Каракол кыздар гимназиясынын бүтүрүүчүлөр арасында 190 кишиден 11 гана кыргыз кыздары болгон. Мына ошентип арадан канча жыл өтүп, 1925-26 жылдары Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылында алгачкы билим илимдин өзөгү тамыралат. Ошол мезгилде өлкөбүздүн социалдык абалына байланыштуу атайын курулган мектеп болгондуктан айрым үйлөргө көчүп конуп окушкан. Саргазаков Адылдын жана жергиликтүү калктын зор эмгегинин артынан 1931 жылы айылыбызга чакан мектеп курулган. Мектепти шартка ылайык окуу эмеректери менен жабдууга жана айлана чөйрөнү жашылдандырууга мектептин жетекчиси Бекберинов Өмүрдүн кошкон салымы чоң. 1938 жылы мектеп жетекчиси болуп Балбаев Биримкул дайындалат. 1941 жана 45 жылдары Батырканов Шадыкан жетектеп, 1947 жылы номер 1 Октябрь орто мектеби деп аталат. 1951 жана 53 жылдары Мамытова Асипа, 1953 жылдан 55 жылга чейин Мамбет Казиев Токтобек, 55 жылдан 62 жылларга чейин Жумашев Асанкул, 62 жылдан 68 жылга чейин Самакулов Жолдош, 69 жылдан 71 жылга чейин Мукушев Тумар, 71 жылдан 72 жылга чейин Жумашев Алмазбек, 72 жылдан 77 жылга чейин Кожомкулов Оторкул, 77 жылдан 80 жылга чейин Тузабаев Жүсүп, 80 жылдан 91 жылга чейин Осмоналиев Жантайбек, 1991 жылдан баштап 2010 жылга чейин Алиева Кулайым. 2010 жылдан тартып мектептин жетекчиси Көпөнов Жеңиш жаш жетекчилерге билим, тарбия берүүдө. Бизден канча деген окуучулар билим алып кетишти. Мына ошолорго мен каалар элем, алар дагы мындан ары ушул алган билимдерин өркүндөтүп, бир жерге токтоп калбастан дайыма ошол бийиктикте, жогорку деңгээлде жүрүп, мектебин айылына көп жардам тийген жаштардан болсо деп
айтар элем. Андан тышкары эми бул биздин мектепте айыл боюнча чоң мектептердин бири. Мына ушундай болсо да ошол мектепте окуп бүткөн биздин жаштарыбыз азыркы мезгилде райондо эле эмес, областта эмес, Кыргызстан боюнча ар кандай чоң мекемелерде иштеп келе жатышат. Бул бизди сыймыктандырат. Эми кийинки жаштарыбыз да ошолордун жолун жолдоп, мектептин намысын коргогон жаштардан болсо деп тилейт элем. 1991 жылы мектеп гимназиялык статусун алуу менен бирдикте белгилүү республикага эмгек сиңерген мугалим, СССРдин эл агартуусунун отличниги, СССР мезгилиндеги персоналдык пенсияга татыктуу Ленин, эмгек кызыл туу ордендеринин ээси, санжырачы Биримкул Балбаевдин ысымы ыйгарылган. Азыркы учурда мектепте тарыхы чоң адабий жана илимий китептерди камтыган китепкана, кенең спорт залы, толук жабдылган эмгекканасы, ашкана жана бардык керек дидактикалык жана методикалык материалдарды камтыган класстык кааналары орун алган. Окуучулар билим деңгээлин далилдеп, ар жыл сайын райондук жана республикалык олимпиадаларга катышып, жеңиш орундарына ээ болуп келишет. Мектепте окуучулардын кызыгуусуна жараша ар түрдүү ийримдер бар. Алар комуз өнөрчүлүгү, вокал, тарых, тил ийримдери, спорт, би жана информатика. Чоңойгондо ким болгум келет? Чоңойгондо чач тарач болгум келет. Мен чоңойгондо милиционер болгум келет. Мен келечекте строитель болгум келет. Доктор. Мен чоңойгондо генерал болгум келет. Генерал болуп элдин баарын баккым келет. Бай кылгым келет. Чоңойгондо да врач болгум келет. Көптөгөн адамдарга жардам бергим келет. Мен чоңойгондо бухгалтер болгум келет. Финансовый техникумга или башка да бир окуу жайга тапшырып. Кийин чоңойгондо врач болуп, бул өзүм тууп өскөн Кыргызстанга Асылбаш айылындагы адамдарга жардам бергим келет. Кудай буйрса ырчы болгум келет өзүмдүн оюмда. Президент болуп Кыргызстанга элиме жакшы эмелерди кылам, жумуштарды. Окуучулар үчүн жыл сайын көңүл ачуучу КВН, Алтын күз, Кана кыздар, Кана балдар, Ноорузум, 8 март жана башка майрамдар уюштурулуп турат. Мектептин окуучуларынын математика сабагы боюнча билимин арттыруу, кызыгуусун өстүрүү, мугалимдик кесипке умтулуусун колдоо максатында мектептин 1977-80 жылдаркы жетекчиси, улуу атамекендик согуштун ардагери Тузабаев Жүсүп атындагы стипендия 2006-2007 окуу жылынан бери кызы Алиясова Гүлмира тарабынан каржыланат. Сокулук районунун Асылбаш айылында Биримкул атындагы орто мектеби, дагы бир чыгаан уулу кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңерген ишмер, көптөгөн ыр китептердин автору, республикалык Байчежекей балдар журналы чыга баштагандан берки редактору Токтосун Самудинов аттуу агай окуучуларды кыргыз тил жана адабият жаатында колдоп келет. Азыркы мезгилде мектепте бардыгы 413 окуучу окуп тарбияланууда. 31 мугалим билим жана тарбия берүүнүн үстүндө. Эжелерибизге, агайларыбызга ден соолук каалайм. Баары тең ар дайым иши ийгиликтүү болуп, жакшынакай балдарды тарбиялап өстүрүп атат. Ушуларга жакшы тарбия берип, билим берип, илим берип, Кыргыздын бир келечеги болуп, Асылбаштан чыккан жакшынакай бир уул кыздардан болушуна мен абдан тилектешмин. Мектептин биздин жашообузда болгон бул өтө зор орду бар деп эсептейм. Ошондуктан мектебибиз
гүлдөйүп өсө берсин, алдыга койгон максаттары чоң болуп, Кыргыздын элине, жерине, дүйнө жүзүнө кереги тийген жарокер атуулдарды мектептин алтын уясынан учура берсин деп айтат элем. Канча убакыт өтпөсүн, сүйүктүү эже агайлары мектептин ар бир бүтүрүүчүсүнүн эсинде. Ныша Батыр баш болгон көптөгөн илим билимдүү, белгилүү инсандар менен эмгек азаматтары чыккан Асылбаш айылындагы Балбаев Беримкул ысымын алып жүргөн алтын уябыз туурунан нечен элине керек эр жүрөк азаматтарын, зирек кыздарын өстүрүп учура берсин. Ишине жан дилин, бүт өмүрүн арнаган асыл эже агайларыбыз аман болуп, эмгегинен баар тапсын. Бар бол Кыргызым, бар бол Асылбаш айылым.